мээси иштебейт, бул баланын мээси иштебейт, менин баламдын мээси иштебейт. Неге мени урушат деп түшүнгөн жок да. Биз бактылуу ойноп атсак эмнеге урушуп атат депчи. Окуучуга эмоционалдык давка кылса болобойбу? Эй, тынч отур деген. Менин эжекелерим мага тамга тааныта албай кыйналышты. Бирөө менен урушуп келмесичи. Мен иштейби, толук кандуу иштебей, калчылдап 1-2 сааттай саласың го. Саламатсызбы агай. Тамай деген жакшы бир долбоорду баштап жатасыздар. Негизи башында өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, сиздин атыңыз кийин баарына айта кетиңиз. Бул эмне деген долбоор? Жакшы, Тамай долбоору аябай чоң жаңылык болгон проект болуп атат. Ошону уюштуруп атабыз чоң команда менен. Менин атым Тынчтык, фамилиям Кенжебек уулу. Мен өзүм мугалиммин, тарыхчы мугалиммин, мектепте иштегем. Анан мектепте окуучулардын, мугалимдердин айрым бир маселелерин көрүп, бир чечүү максатында 1-2 направленияда иш алып барып келебиз жеке. Бул ушу Эврика деген образовательный центр, окуу борборубуз бар. Ошону 4 жылдан бери иштетип келе жатабыз. Анан мугалимдерди өнүктүрүүчү аянтча түзүп, Алипе Про деген. Анан ошол багытта да иш алып барып келебиз. Тамай долбоору ушул Алипе Про мугалимдерди өнүктүрүү аянтчасынын ичиндеги бир долбоор. Бул 1 жылдык долбоор. 1 жылда мугалим, ата эне 1 жыл катышып, бир эмес 30-40 бир маселелерди чечип кетсе болот. Сиз айтып жатасыз, азыр мисалы Эврикада ата энелердин балдарды окутабыз деп дешни. Балдарды окутат экенсиздер, анан Алипе Продо болсо мугалимдер менен иштешет экенсиздер. Эмнеге ушул аудиторияны тандадыңыз? Сонун суроо. Эмнеге мугалимдер менен иштешип атабыз? Японияда мындай экен да. Японияга барганда мындай дешти. Азыркы Япония бул результат, жыйынтыкты көрүп атасыңар деп. Технология, маданият, адабият, инфраструктура баардык. Эмненин жыйынтыгы сен билим берүү? Билим берүү каяктан өзгөргөн сен мугалим өзгөр? Бүт нерсени өзгөрткүбүз келеби? Мугалимдерди билим сапатын, түшүнүгүн, биринчи айтат элем, түшүнүк болот, болбойт, кылса болот, кылса болбойт деген сыяктуу түшүнүктү анан заманбап технология, методикалар менен иш алып барууну биз өнүктүрүп алсак, мугалимдер жакшы муунду тарбиялап берет эле. Ал муун бизге бүт баардык тармакта өнүктүрөт эле. Ошон үчүн мен ушул мугалимдер менен иш алып барам. Иштей беребиз, Кудайым насип кылса. Ушул сферада жүрүп, мугалимдер жана ата энелер менен иштешип жатып, кайсы бир көйгөйлөрдү байкадыңыз? Ар бирөөсүн иреттеп айтып берсеңиз жакшы болмок, жана чечимдери менен кошо. Антип окутпа, мынтип окут. Урушуп окутпа, эмеге кишини урушуп койсоң болот. Мугалимдер башыбыз айланып калды. Мен да мугалиммин, тарыхчы мугалим. Учурда ушундай коомчулук тараптан, жетекчилик тараптан, ар тараптан талаптар пайда болуп атат да. Заман талабы пайда болуп атат балдарды мындай методика менен окут. Балдарды мисалы гумандуу педагогика менен окутсаң маселең чечилет. Ата энелер менен эле иштесең болгон, ишиң сонун болмок. Тигил методиканы үйрөнсөң эле болуп кетесиң. Жана башка дейт да. Бирок бир маселе бар. Чууда методика жок да. Баардыгын чечип берген. Бирок бир нерсе бар. Эгер биз ошону чечсек, кандай методикма болбосун колдон ишке салып кете берет элек. Ал эмне дебейсиз? Ал биз өзүбүздүн түшүнүктү өзгөртүш керек. Мугалимдер азыр түшүнүгүбүздү өзгөртүш керек. Өтө жөнөкөй угулуп атышы мүмкүн, орусча банально дейт го. Бирок баардык нерсе түшүнүктөн башталат экен да. Мисалы, бир мисал келтирели. Мектептин ичи мугалимдер кетип баратабыз, алдыбызда бир 3-4 окуучу ойноп кетип баратат. Бирөө бирин түрттү, бирөө бирөө менен каткырышып атышат, ойноп атышат, бирөө сейкирип атат. Реакция кандай болот? Обычно азыр кандай болот? Төс бас, бутуң шыраң сыңгыр дегенге чейин барбаса, минимально түс бас деп кыйкырабыз. Реалдуулук кандай эле? Тиги балдар бактылуу эле да.
Биз ошолор менен бактылуу болуп коюшубуз керек эле да. Жыырга ойноп атат да. Ал ошол өзүнүн түшүнүгүндө ошондой болуп да. Эми маселе ушул ситуацияны ар ким ар кандай түшүндү да. Бирок алар ойноп атса, алар менен да ойноп, аларды билимге эле эмес, бактылуулукка үндөйм мугалимдер да толтура. Бирок жалпылап айтып атабыз. Түшүнүк кантип калыптанат? Мисалы, то есть жыйынтык. Жыйынтык эмне болду ушул окуяда? Окуяда окуучу мугалимди жаман көрүп калды. Неге мени урушат деп түшүнгөн жок да. Биз бактылуу ойноп атсак эмнеге урушуп атат депчи. Бул жыйынтык, мына жыйынтык дейли, жыйынтыктын эмнеден келип чыкты? Мугалимдин реакциясынан келип чыкты. Түз басты да. А реакция эмнеден келип чыкты? Анын ой жүгүртүүсүнөн келип чыкты. Ой жүгүртүү ушундай эле. Мисалы, ал мугалим мен дейле. Окуучу түптүз кирип түптүз чыгыш керек деген да. Ал ой жүгүртүү каяктан келип чыкты? Эң үстүнө түшүнүктөн. Түшүнүк деген болот, болбойт, жаман, жакшы, адал, арам деген ошонун баары установкалар деп коет го. Мен эми психолог эмесмин, бирок ушул түзмө түз таасир этерин 10 миң мугалим менен иштешип жүрүп түшүндүм. Түшүнүк өзгөрсө, мисалы, баланы кантип сүйүп окутса болот? Баланы урушса болобу, болбойбу негизи? Болбойт дегенибиз менен түпкүрүбүздө жана кыжырга тийген Асановду деп барып карманып калып атабыз. Ар бир бала генийби же гений эмеспи? Сиз кандай ойлойсуз? Гений эмес деп ойлойсуз да? А мен айтам, ар бир бала гений ар тараптан албетте. Экөөсү эмне айырмалап турат? Түшүнүк эле. Кимдир бирөө үчүн эмне болду? Кичинекей дөңдү ашып өтүш азапта. Ашып өтө албайм дейт. Кимдир бирөөлөр Эверестти багындырып келет. Эмне? Анын да эки буту бар, анын тигинин да эки буту бар. Эмне айырмада? Ал түшүнүктө өзүнө уруксат берген да. Ошондо кыла алам, болот деп берген. Мугалимдер дагы жаңы ыкма, жаңы көз караштарды кабыл алышыбыз керек болуп атпайбы? Биринчи түшүнүк өзгөрсө, болгон методиканы колдонуп кете алат элек. Керек болсо, методиканы өзүбүз түзөт элек. Мына ушул максатта мугалимдердин түшүнүгүн азыркы заман талабына ылайык өзгөртүү максатында 1 жылдык Таамай деген долбоор старт алды. Кыргызстандык эл аралык эксперттер ошол түшүнүгүн өзгөрткөн эксперттер да, мугалимдер, педагогдор, методисттер, коомдук ишмерлер эми азыркы замандын балдары менен кантип иштеш керек? Ошолор тууралуу 1 жыл сабактар өтүлөт, онлайн сабак. Ар бир мугалим катыша алат. Бекер эмес, бирок күнүнө примерно 13 саат. Тамашалап айтайын, бир чупа-чупс жебей койсо болот. Бирок канчалык маселе чечилет. Ушул долбоорго ар бир мугалимди катыштуу менен чакырат. Ата энелер балдар тарбиялаштап, мен да ата энемин аябай кыйналып атат азырчы. Анткени ар кайсы түшүнүктөр бар. Баланы урушуп койсо болобу, болбойбу? Балага такыр тийишпеш керекпи же кичине чаап койсо болобу? Чапкан такыр болбойт, урушкан такыр болбойт, эмоционалдык травма келтиресиң дейт психологдор. Анан кантип тарбиялайбыз дейт ата энелер. Мен бир окуя айтып берейин. Мен да ата энемин, бирок өзүм кичине бала кезде 1-класска жаңы барып атканда, сентябрдын башында, менин эжекелерим мага тамга тааныта албай кыйналышты. Анан түрдүү ыкмаларды колдонду. Өздөрү мектеп окуучулары эле 10-11-класс. Эмне кылышты? Баягы иштеген инструмент, чымчып, чаап көрүп, анан оку дейм деген эмелер менен иштеп көрүштү. 1 жумадай тамга жаттаган алфавит. Анан ошол апам келчү, кыздардын апасы келип туруп анан балдарды окутканды билбесеңер, эмне кыйнайсыңар бала деп туруп анан мени жетелеп кетти. Кеч кирип калгам, барып анан мен башымы ачылам. Эч нерсе болбойт, алар өздөрү окутканды билбейт. Жүрө кой, жатабыз да, жатып эс алдык да. Эртең менен таң атпай күн чыга электе жүрө кой, бүгүн эле сонун нерсе кылабыз деп. Анан кызыгып турдум да. Анан турсам, келип столго отурду. Анан кел могу алфавит бир сыйра кайталап көрбөйлү деп эле алып келип берди да. Анан жөн эле бул А, Б, В, В деп кайталап койду. Ай молодец деп анан чай ичип отурдук. Сүт чай, ошол чай дагы деле эсимде да, сүт чайдын даамычы. Аябай жакшы обстановка болду да.
Анан экөөбүз сүйлөшүп акылдашып отурдук, күн чыкканда кана тамганы айтып берип койчу эми. 36 тамган ошол жерден айтып берди. Мен ошондо жаттагам, ошол жаттагам, азыркы чейин колдоном дегенде. Маселе эмне болду? Маселе жакшы эмоционалдык давка болбогон, эмоционалдык давка кылбай, урушпай, талашпай, окуучуга бир билим үйрөтсөң, жөндөм үйрөтсөң, сиңимдүүрөөк болот экен. Бул деле эмнеден келип чыгат? Түшүнүктөн келип чыгат. Түшүнүк өзгөрсө баардык нерсе өзгөрөт. Ата энелерде деле, мисалы айылдагы Айбек байке баламды кичине тентек кылып атат, чаап коеюн, урушуп коеюн, оңолуп калат десек, деген түшүнүк дагы бар. Дагы бир ким? Улан деген байке бар. Балага такыр тийбеш керек. Бала мени көрүп, мен кандай болсом ошондой калыптанат деген түшүнүк бар. Акыбал бир эле болушу мүмкүн, бирок экөө эки башка түшүнүктүү болот. Мээси иштебейт, бул баланын мээси иштебейт, менин баламдын мээси иштебейт дейбиз го. Бир нерсе айтайын, чын эле мээси иштебейт. Эми мен түшүндүрүп берейин, эмне болгондон баланын мээси иштебей атат? Лаштабека дегендин нейропсихология боюнча китеби бар да. Эми мээ нейрондордон турат, анан ал эмне болгондо эмне болуп иштейт, кандай реакция болот, баардыгы кенен жазылган. Ошол жерде жазылып турат. Качан адам эмоционалдык абалда турганда, бул кайгырганда, сүйүнгөндө, кубанганда, ыйлаганда, жыргаганда мээ толук кандуу мындай жакшы иштебей калат экен. Өзгөчө мындай негативдүү эмоционалдык абалда. Бул баланыкы эле эмес. Бул чоңдордуку деле ошондой. Бирөө менен урушуп келиңизчи. Мен иштейби, толук кандуу иштебей, калчылдап 1-2 сааттай саласың го. Эми элестетиңиз. Баланы биз эмне кылып атабыз? Урушуп туруп, доска чыгарып, эсеп чыгартып атабыз. Жок. Мен түшүндүрүп берейин. Мээ турат да, адамда мээ бар. Мээ 2 бөлүктөн турат, наружная кора деп коет, сырткы бөлүгү. Мен ушул именно Лаштабеганын айтышы боюнча ички бөлүктө бир жидкость болот, эми маалымат ичтен сыртка иштейт экен. Биздин сезүү органдары аркылуу биз кабылдайбыз, азыр суук болуп атат дейт экенбиз да, сезүү органдары бизге мээге сигнал берет. Анан ички бөлүгү, суюгураак бөлүгү эмне дейт экен? Ошону маалыматты азыр суук болуп атат деген маалымат кабыл алат экен ошол бөлүк. Эми анан аны маалыматты сигнал үстүңкү бөлүккө жиберет экен. Мээнин сырткы бөлүгү суук болуп атса жылуу кийин дейт. Суук болуп атса терезеңди жаап кой дейт. То есть кыйналып атсаң мындай кыл, акчаң жок болсо иште деген кийинки последовательный кадамдарды ушул сырткы бөлүк бизге берет экен да. Эми качан адам эмоционалдык абалда турганда өзгөчө негатив, ошол сырткы бөлүк мындай жанагы бир нерсе катып калат го, ошондо катып калып толук кандуу иштебей калат. Коргонуп. Анан элестет жанагы окуучуна эмне аткарып келбейсиң депти, сыяктуу чык доскага деп белин көнчү, касташтарын көнчү, арасында сүйгөнү да бар да, балким, чыгарып туруп анан кана айт дегенде айтабы, ал билсе да айтпайт. Мен ошон үчүн айтып атам, мээси иштесе дагы ал иштебей калды бул абалда. Жакшы эмоционалдык обстановка керек. Бул да түшүнүктүү. Мен муну азыр кыска убакытта айтып бердим. 3 сааттык сабак да булчу. Ушуну түшүнгөн мугалимдер балдарды эми урушпай калды. Балдарды урушпай калды, көп маселе чечилди. Эмнеден? Мен методика бердим де. Жок. Жөн эле түшүнүк өзгөрдү. Түшүнүк өзгөрсө бүт баардык эле аалам өзгөрөт. Эмнеге экенин түшүнсөк, түшүнүк өзгөргөндө ошо эмнеге экенин түшүнүп атабыз да. Эмнеге жанагы бала тапшырманы аткарып келбей атат, жооп бере албай атат. Эмне экенин түшүндүкпү? Эми кантип аны ишке салуу өзүнөн өзү келет. Эмнеге экенин билсең, кантип деген өзү келет деген мыйзам бар экен жашоодо. Көрсө бул эмоционально ушинтип аткан турбу? Демек аны менен жекече иштешип көрөйүн. Анын эмоционалдык абалына чукуп тийбей, балким аны мактап, эмоционалдык абалын көтөрүп, өзүнө болгон ишенимин көтөрүп туруп, анан тапшырма сурап көрөйүн деп кантип уже пайда болот. Биз мугалимдер көнүп калдык да. Методика десе эле Европа же чет өлкөнү карайбыз, Япония, Сингапур жана башка карайбыз.
кыргыздар билим берүүдө, тарбия берүүдө артта калдык беле? Сөзсүз эле бирөөдөн үйрөнүп калдык беле? Жок, тарыхыбызды карасак, жакшылап карасак, биз бул жаатта аябай күчтүү болгонбуз. Маселе эмне кылыш керек эми? Жөнөкөй түшүнүктөрдү өзгөртүш керек. Балаңызга ишеним эле артсаңыз, балаңыздан гений чыгарсаңыз болот. 10 миң окуучунан далилдей алдык. Эми 10 миң окуучуну гений кыла алдык деген жерим жок, бирок тентек, окубайт, колунан келбейт деген окуучуларды окута алдык. Эмненин негизинде билесизби? Окумуш методика, окумуш обстановка, жакшы шарт. Булар дагы албетте таасирин этет, бирок негизги себеп бул ишеним. Окуучу келип, Эврика деген окуу борбору бар, билесиздер, ошонун мен негиздөөчүсүмүн. Ошол жакта биз мугалимдерге эмнени үйрөтөбүз? Окуучуга сенин колуңан келет деген ишенимди бер дейбиз. Келип тамга тааныбай, бир-эки тамганы кошалтып билип калган, билбеген же бир-эки сөз эле окуган окуучулар келет да. Бир сөз окуп калса кош, же бир тамга үйрөнүп калса, майрам да. Альбина, сенин колуңан келет экен, карагылачы дегенде, Альбина, эмне? Сиз деп түшүнүп келди. Мен колуман келет. Буну кылсам, демек кийинкисин да кыла алам. Менен анан ушинтип прогресс болот да. Муну мен эле айткан жерим жок. Муну илимий деле далилденди. Японияга барып келдим билим сапары менен. Баланы 6 жыл ушу менен иштейт экен. Ага өзүнө болгон ишенимди арттырыш керек деп 6 жылдык программаны иштейт. Бизде эмне маселе бар айтайынбы? Эврикадан эле көргөн эле окуяларды айтайын. Биз тиги бир мисалы кичинекей биринчи класс кызыбызды эмне кылып мактап, жактап, сен мына колуңан келет экен, бүгүн бир тамга үйрөндүң, карачы. Калган 36-ында үйрөнсөң болот деп чыгарабыз да. Анан аудиториядан байкап турсам, ата энеси келет. Чыктың да? Канча сөз окуп, канча тамга үйрөндүң? Бүгүн бирди үйрөндүм сен. Бирди? Бирди эле үйрөндүң. Деп коет. Жакшы учурда. Баягы окуучуга болгон, окуучунун өзүнө болгон ишеним ошол жерден калып кетти. Кетти, кайра неуверенный окуучу кетти. Анан келип алып ата энелер сурайт да, кана результат. Деп өтүнүч, ушул биздин курска алып келип атканда, хотя бы баланын ишенимине тийишпей тургула биз результатка чыгарабыз. Эми мурун ата эне болобу, мугалим болобу, ушуну менен эле иштесе, гумандуу педагогиканын 4 негизги бөлүгү бар. Биринчи бөлүгү ушундан турат. Ишеним бер окуучуга. Анын колунан келет экен ишеним бер. Томас Эдисон кантип Томас Эдисон болду? Баарыбыз билебиз окуяны. Апасы эле ишеним артып койбодубу? Болбосо мектептен чыгарып койду эле, недоразвитый деп. Толук кандуу акыл эси жетилген эмес деп чыгарып койгон. Апасы тетири окуп берип койгон, сен аябай балаң акылдуу, биз окута албайбыз деди десе, Томас Эдисон эмне болду? Андайлар болду. Биздин атактуу педагогдорубуз деле айтат да, азыркы заманда. Тээ класстын эң аягында отурган начар окуган окуучу бар. Ага сен окуп атат да, айтканын укпай атат. Анан биз эмне кылабыз? Окубайсың, Асанов деп ага тирешип же тирешпесек да кечке аны менен ушинтип мындай окутуштун амалын кылабыз дейт. Токтоткула. Асанов деп чакыр дейт. Сен окуй албай атасың. Барыбы. Бирок эч нерсе болбойт дейт. Место. Зато сен боюң узун дейт. Зато сен волейболду байын ойнодуңбу? Ойнойт, жакшы ойнойт экенсиң. Зато сен жакшы бийлейт экенсиң. Деп өзүнө болгон ишенимди мынтип көтөргүлө дейт. Анан билиң бергиле. Биякта болсо, сен буга чакалап төксөң дагы эч нерсе. Сууну сиңген жерге эсептейт. Биринчи жерди ушундай аянтап алышыңыз. Ишеним сиздин балаңызды гений кылат. Бирок канчалык ишенип аласыз? Маселе ошондо. Тамай негизи өзү аты да жакшы экен. Тамай эмнени билдирет сиз үчүн? Бул сөзгө кандай маани байланыптырат? Сонун суроо. Таамай кайып кетпей таамай тийсин дедик да. Билимдер түз ушул суу салып аткан
керек болуп аткан адамдарга түз жетсин дедик. Таамай жетсин дедик. Ата энеге, мугалимге ошол максатта таамай деп койдук. Бул долбоор эми 1 жылдык ушундай бир жылдык жанагындай эксперттер катышкан 1 жылга созулган буга чейин долбоор балким мен көрө элек же такыр эле боло элек болуш керек да. Эми ушул долбоор тууралуу мен кенен маалымат берип кетейин, жүрүшү кандай болот. Бул долбоорго ар бир мугалим, айырмасы жок, башталгыч класс, предметниктер баардыгы катышсын, баардыгы пайда табат. Ата эне, баардык ата эне. Кимдин баласы болсун же балалуу болом дегендер болсо да баардыгы катышса болот. Бул жакта 30 эксперт сабак берет деп атпайбызбы? 30 эксперт 30 башка ошо билим берүүнүн ичинде тарбия багытында 30 башка темада өтөт. Бул мындай шведский стол деп коет го. Сизге эмне кызык? Ата энелер менен иштешүү, инклюзивдүү балдар менен иштешүү кызыктуу да. Кирип ошолорду ала бересиз. Кошумча андан тышкары дагы 28 сабак, 28 эксперттен жаңы көз караштар. Эми бул 30 эксперттин тең бизге бере турган билими, мен айтат элем, ар бирибизге керек. Ар бирибиз. Биз алып жүрөбүз да. Бөлүп алып жүрөбүз да. Бирок баардыгын бир жерге бириктирип, коомду агартуу максатында ушул долбоорду старт бердик. Эми ар бир ата эне мугалим катышат. Катышканда кандай? Айылда туруп, кайсы жерде туруп катыша берсеңиз баардыгы онлайн болот. Жумасына 3 жолу сабак болот онда. Сизге ссылка келет, аякта ушул түз эфирде, жандуу эфирде ушундай биздин Гапыр Мадаминов, Сулайман Рыспаев, Дүйшөн Шаматов, Казыбек Асылбеков, Мээрим Марзакулова, япониялык эксперттер менен, сингапурлук эксперттер менен, ушул сыяктуу биздин эң алдыңкы билим берүүдө азыр эң алдында жүргөн, чоң салымын кошкон агай эжейлерибиз өзүнүн пикирлери менен, билимдери менен бөлүшөт. Муну эми буга катышып калышыбыз керек деп ойлойм да. Муну эми издегенибиз бир жерден табылгандай да. Баардыгы жеңил эле шарт өтөт. Телефон менен эле кирип катыша бересиз. Суроолоруңуз болсо сиздин тейлеген атайын менеджерлер болот берип, ал жактан ар бир эксперттен жооп алсаңыз болот. 1 жылга созулат. Буюрса ушул 15 августта старт алат деп турат. Ушул 15 августтан кийинки 15 августка чейин старт алат. Арасында сонун нерселерди кошуп койдук. Мыкты ата эне деп аныктайбыз. Жыйынтыгында тест алабыз да. Мыкты ата энеге умрага жолдомо беребиз. Бирөө. Мыкты мугалим деп койдук. Мыкты мугалимге Турцияга жолдомо беребиз. Жөн эле ошол алган билимдердин негизинде тест болот. Тесттин негизинде. Бул эми окууга шыктандырсын деген максатта койдук. Эмнеге ар бирөө катыша алат деп атабыз? Анткени муну мындай жакшылап ойлонсо бул аябай кымбаттай сезилип атат да. 30 эксперт, эл аралык эксперттер. Бирок биз муну ушунчалык колубуздан келишинче минималдуу кылдык. Ар бир адам чөнтөгүнө ылайык, капчыгына ылайык болсун да. Күнүнө 13 сом. 13 сом бир нече тыйын. То есть 1 жылга, 1 жылга сиз 5000 сом эле төлөйсүз. Бирок бир-эки шарттары бар да. Тезинен катталсаңыз, мисалы, ушул июль бүткүчө катталып жетишсеңиз 5000 сом төлөйсүз. Андайын уже орундар азайып баштайт да. Августтун 1-инен 10-уна чейин катталсаңыз 6000 сом. Мен айтат элем, ашык төлөбөй эле июлда катталып калсаңар жакшы болот. Августтун 10-унан 15-ине чейин 5 күн аралыгы акыркы срокто катталган десеңиз 12 000 сом болуп кетет. Мен жакшысы июль болуп кетсе августтун 10-уна чейин катталып жетишиңиздер. Мен айтат элем, коом бирге чогуу кадам ташташыбыз керек да. Ата эне дагы, мугалим дагы, мисалы бул долбоор жүрүп атканын сиз билдиңиз да. Ата эне же мугалим катары сиз билдиңизби? Сиз өзүңүздүн коңшуңузга, курбуңузга, мугалим болсоңуз класстын ата энелерине сунуштаңыз. Анткени баарыбыз бир түшүнүктүү болобуз 1 жылдан кийин. Баланы урушса болобу болбойбу? Уже бир мугалим катары менде да түшүнүк болот, ата эне катары анда да түшүнүк. Иштеш жеңил болот. Классыңыздын ата энелерин катыштырыңыз. Коллективди сөзсүз катыштырышыңыз керек. Анткени коллектив биздин ишмердүүлүгүбүзгө түзмө-түз таасир эткен ошол адамдар болот.
Анан коллективде ашыкча сөз болгондон көрө эмне идея талкууланса жакшы болбойбу? Ушул долбоордун жыйынтыгында сизге ушул нерселер берет. 30 эксперт ар бири 3төн 4төн бир көйгөйдү чечип берет да бизге. Мисалы инклюзия менен иштешүүдө мисалы санап берейинби, бир эле эксперт эмне маселени чечип берет. Инклюзивдүү балдарды кантип аныктайбыз? Үйдө отуруп ата энелер кантип иштешебиз? Мугалимдер алар менен кантип иштешебиз? Деген ушу 3 конкреттүү жооп берет. Бул сыяктуу бизде 30 эксперт бар. Ар бири 3төн 4төн негизги маселени чечкенде эми элестетиңиз. 33-кө бөлсө 90 90 баалуулук турат да бул жерде. Кээ бир сиздер окуп аткан же окуй турган курстарда же бир окууларда 1-2 баалуулук болушу мүмкүн. Бул жакта 90. Эң негизгиси сизге ыңгайлуу. Мен айтат элем, корпоративный болуп, топ менен 10-10дон, 20-20дан болуп катышып, коллектив менен, ата энелер менен улам талкуулап, мисалы гапырмадан сабак бүттү да, ата энелер мектеби. Эми муну кантип ишке ашырабыз? Убакыт кенен болот да. Ушунусу жакшы да. Анан ишке салып, практика кылып, результатын көрүп, анан Сулайман Рыспаевдин мисалы ата эненин 9 функциясы деген бар. Ата энелер аны көрүп, көрсө мындай кылышыбыз керек экен, тигиндей кылышыбыз керек экен, мугалим менен мынтип иштешибиз керек экен деп ага практика кылып 12 жылдык өтүү боюнча сингапурлук адис мына ушул азыркы 12 жылдыкка өтүп атпайбызбы? Ошону өткөрүп аткан адис. Ошо 12 жылдык жөнүндө да кененирээк айтып кетсеңиз. 12 жылдык боюнча менин оюмча 12 жылдык жакшы, туура болуп атат. Заман талабы министрлик аябай туура кылып атат. Бирок бир-эки маселе бар. Биз коомдун түшүнүгү кичине даяр болбойт. Биз ойлоп атабыз, 1 жыл кошулуп калды, эмне кереги бар деп атабыз. Бул жакта маселе 1 жылда эмес. Маселе окутуу методикасы, ыкмасы, программасы Бүткүл жыйынтыгы, жалпы система алмашкан да. Мен мындан пайда эле көрөм. Бирок албетте инфраструктуранан биздин ата энелер менен мугалимдердин түшүнүгүн, билим берүү деңгээлин көтөрүшүбүз, жогорулатышыбыз керек. Ошого ушул долбоордо чечим болуп бере алат бирден бир. Мына ушул 12 жылдыкка Кыргызстанда өткөрүп аткандардын бири доктор Тернер ушул долбоордо сабак берет. Биз бул доктор Тернер менен сүйлөшүп атканда сонун нерсени айтты да. 12 жылдыкка эмнеге 12 жылдык? Анан эмнеге Сингапур деди. Ушуну түшүндүрүп берейин деп. Баарыбызда суроо болуп атат да. Ушуну ачыктап берейин. Эмнеге бизге ушул нерсе пайдалуу, аны биз кантип ишке ашырабыз деген. Мистер Тернер аябай чоң иштерди кылган адам экен да. Мисалы ошол Сингапурда чоң ушу билим берүү жаңы программаларын алып чыгып, ошону ишке ашырып, миңдеген адамдарды окутуп, именно бул өзү 2 PhD'си бар экен, ушул илим жактаган экен да. Именно ушул STEM багыты боюнча, чоң болбосом. Анан ала турганыбыз көп да. Ошонун баарын бириктирип, бир площадкага түзүп берип атабыз. Шведский стол деп айтып атпайбы, баарына. Кирип каалаганыңызды алсаңыз. Эми бул долбоорго мен катышыш үчүн кандай кылыш керек деген суроолор болушу мүмкүн. Катышыш үчүн сиз ошол биздин Instagram баракчабыз бар, Таамай деп. Ошол жактан номериңизди калтырып байланышсаңыз болот. Болбосо бул жакка номер калтырып койсоңор болот ошоңо, ушул номерге байланышсаңыз болот. Жакшысы жалгыз эмес, топ болуп катышыңыздар. 10 коллектив менен 10-10дон адам, ата энелер 10-100 ата эне бир айлы катышса кандай сонун? 1 жылдан ошол айлы элестете бериңиз. Тиги көчөдөн чыгат, доктор Тернер айтпады беле деп, тиги апабыз чыгат да, мындай кылбагыла деп. Ошого жетишибиз керек болот. Максат ушул, долбоор ушинтип бир айылда бир ата апанын, байке эженин, мугалимдин бир түшүнүгү өзгөрүп калса хотя бы максатка жетебиз. Түшүнүк дүйнөнү өзгөртөт. Ошон үчүн баардыгыңыздарды ушул мүмкүнчүлүктү кармап, колдонуп калышыңыздарды суранам. Тезинен ошол долбоорго катталып жетишиңиздер. Таамай ата энеге жол, мугалимге дем, окуучу таамай билим менен.